Коңшу тарап чалууларга жооп бербей жатат. Кыргыз-тажик чек арасында абал кайрадан чыңалды. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасында абал кайрадан чыңалды. Мамлекеттик чек ара кызматынан кабар башкандай, Ош облусунун Чоң-Алай районуна караштуу Унжу булак айылында бүгүн 4-июнь саат 6:00 карата абал курч бойдон калууда. Тажик тарап түнкү саат 3:00 Кыргыз жергесинин аймагына кирип, Чоң-Алай районунун Унжу булак аймагындагы чек аранын сүрөттөлө элек тилкесине контейнер коюшту. Саат 6:00 карата тажиктер орнотулган контейнерден 600 метр алыстап кетишти. Кыргыз тараптын кырдаабы эки мамлекеттик чек ара өкүлдөрүнүн деңгээлинде жөнгө салуу боюнча чараларды көрүп жатат. Бирок Тажикстандын чек ара өкүлдөрү телефон чалууларга жооп бербей жатышат. Мамлекеттик чек ара кызматы күчөтүлгөн режимде иштөөгө өттү дешти мекемеден. Маалымат булагы Супер Кейжи сайты. Чек арадагы кырдаабга байланыштуу Камчыбек Ташиев Чоң-Алайга шашып жөнөп кетти. Бизге жеткен айрым маалыматтарга караганда, Кыргыз-тажик чек арасындагы абал кескин курчуду. Тажик аскерлери Чоң-Алай тараптан кайрадан чек араны жарып өтүү аракетин жасаган. Тажикстан тараптан диверсиялык аракеттер түнү бою токтогон жок. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын УКМКсынын төрагасы Камчыбек Ташиев шашылыш түрдө Чоң-Алайга Альфа атайын бөлүгүн алып учуп кетти. Маалыматты расмий каналдар аркылуу тактоо мүмкүн болгон жок. Тактоо уланууда деген билдирүү калтырды Facebook тармагынын колдонуучусу. Белгилей кетсек, Кыргыз-тажик чек арасындагы абал чыңалып жатканы тууралуу УКМКнын чек ара кызматы маалымдаган. Анда айтылгандай, бүгүн саат 3:00 Чоң-Алай районундагы Унжу булак айылында такталбаган жерге тажик тарап контейнер орнотуп баштаган. Ошондо алар Кыргызстандын аймагына 1000 метр киришкен. Саат 6:00 тажикстандыктар орнотулган контейнерден 600 метр ары жыбышкан. Маалымат булагы Саясат Кейжи сайты.